Саламатсызбы? Бүгүн болсо мен сизге өтө маанилүү нерсе жөнүндө айтып берем. Кандай психология илим ийгиликке жеткенүүгө жардам берет деген тема. Эгерде сиз ийгиликке жетем десеңиз, анда бул видеону аягына чейин карап коюңуз. Ийгиликке жетем десеңиз, анда эң негизги нерсе бул жакшы кыз же жакшы бала болгонун токтоп коюңуз. Бул жерде 3 себеп бар. Биринчи себеп — баарына жагууга аракети мээңизге сиздин мукташтарыңыз маанилүү эмес дегенин билдирет. Ар бир жолу жок деген ордуна ооба деп айтканыңызда өзүңүздүн чек аралыңыздын бузулушуна жол берип, мээңизди өзүңүз калооруңуз, сезимдериңиз анча маанилүү эмес деп үйрөтөсүз. Ошондуктан убакыттын өтүшү менен мен буга татыксызмын деген ишеним синип калат. Кээде башкалардын көңүлүн калтыруу бул нормалдуу. Экинчи себеп — сиз өзүңүздүн укмуштууда экениңизге ишениш керек. Ал башкалардын кыжырын кайнатса да, каалоолоруңузду токтотуу менен сиз өзүңүздү толук кандуу жашоо жана укмуш кыялыңыздарга жетүүгө татыктуу эмес экениңизди кайра ырастайсыз. Өзүңүз жөнүндө жакшы сүйлөп, өзүңүз жөнүндө жакшы ойлорду ойлоп, сиз ишеним менен байланышкан нейрон жолдорун активдештиресиз. Аларсыз ийгиликке жетүү кыйын. Укмуштууда болуу үчүн алгач сиз буга чейин ошондой экениңизге ишенишиңиз керек. Үчүнчү себеп — мен сизге туура эмес деп эсептеген нерселердин баарын бөгөттөйт. Эгер сиз өзүңүздү күнөөлүү сезип калсаңыз же башка нерсени, акчаныбы, таанылуунубу, ийгиликтиби, буларды өзүмчүлдүк деп эсептесеңиз, сиздин мээңиздеги ретикуляр торчо активдештирүүчү системаңыз ага алып баруучу нерселердин баарын бөгөтөп баштайт. Ар бир мүмкүнчүлүк потенциалдуу коркунуч катары чипкаланат. Бирок сиз өзүңүздү каалагандай болуп, эң кыйын максаттарыңызга жетүүгө укуктуусуз. Ошондуктан бул видео өзүңүздү биринчи орунга коюуга сигнал. Эгер мээңиз күнөөгө, өзүн курмандыкка чалууга жана өзүмчүлдүккө көнүп калган болсо, ал сизди максаттарыңыздан коргойт. Анткени аларды коркунуч катары кабыл алат. Бирок сизге жакшы жаңылык. Мени кайра программалоого болот. Эмки видеолордо сизге көбүрөөк маалымат берем.